аккунун эки түрү тең жүрөт, жана кликун, шипун экөө тең жүрөт да. Мына бул өрдөк учуп бараткан өрдөк бул чүрөк экен да. Акбулуң жарым аралы 2019 жылдардан башталып калды. Бул ошол 2020дан күз айларынан баштап уже корукча болуп түзүлө баштады. Бул ошол биз жерди корукча кылабыз деген идея ойлор мурун ошол экотуризмде иштечимин. Ошол биз жерге ошол атайын кушкароо туризмин маршрутун кылчубуз. Бул ошол жылдан жылга сайын бул жерде ошол көйгөй жаралып келатты да, экологиялык жаратылышты көйгөй болуп келатты. Канаттуулар азайып келатты. Эң көйгөй маселе браконьерство болду да. Ошол биз жерге аң улоо келишет, атайын балык улоо келет. Балык улоону ошол тиги сеттерди салат, сеткаларды, торлорду балык кармаш үчүн. Ал балыкка кайра ошол эле өрдөктөр түшүп калат да. Ал ошондон улам эле азайып атты да. Көбүнчө ошол тиги адамдык фактор менен өзүбүздөн азайтып алдык да бул жердин эмесин. Бул ошол эми анан ошол жергиликтүү элдер менен биргеликте жаамат түзүп проект жаздык. Гефпронго жаздык. Ошол жактан проекттен биз колдоо табып, ошол проекттин алкагында бул ошол жарым аралы корукча болуп түзүлүп калды. Ошо мурун ошол бул жерди пляж катары пайдаланчубыз. Пляж катары пайдалангандан кийин уже адамдар көп келе баштагандан кийин анын аркасында уже ал көйгөй, мусор маселеси көйгөй болчу. Ошол эле салафандар көп мисалы, ошол эле кайра от жагуу көп. Ал от жагууда мисалы кышкысын даже бул жерге мисалы жарым аралда жарым ичинде көлдө жарымына чейин муз тоңуп калчу. Муз тоңгондо муз тебебиз деп келип өрт коюп кеткен убактар болгон. Кыргызстанда эмес, Азия, дүйнө жүзүндө атайын саналуу аймактарга кирет экен. Бул ушул аймагыбызды көзгө басарлык аймагыбызды сактап калалы деп ушул жерде ошол атайын корукча кылып түзүп калдык. Бул ошол корукча кылгандан кийин дагы мурункуга салыштырмалуу жылдан жылга өткөн сайын аккунун дагы канаттуулар, башка канаттуулардын дагы кыргоол коёндордун дагы саны жылдан жылга көбөйүп келатат. Ошол эле ошол шарт түзүлүп аткандыгына байланыштуу. Бул Акбулуң жарым аралын карап турабыз да. Бул ошол домикте биз өзүбүз жашайбыз. Мен ушул домикте жашап, чыгып, ошол жарым аралга Акбулуңга көз салып турам. Бул ошол бияктагы ошол малдарды карап, ошол жактагы келген браконьерлерди карап дегендей ушул жактан домиктен Акбулуң жарым аралын көз салып турам. Бул жерге азыр эң көйгөйкү маселе сетка корук маселеси болуп атат да. Ал сетканы ошо жылдан жылга оңдоп турбасаң, бияктан малдын саны көп. Кайра эле оңдойсуң, кайра эле мал жырып кетет, же адамдык фактор менен атайын кыйып салат сеткаларыбызды. Аны кайра оңдогонго туура келет да. Ошол кичине ошол маселе көйгөй жаратат. Сетка маселеси да. Ошо дагы бир 1000 метрди сеткалап алсак, дагы бир маселе, көйгөй маселебиз чечилип калат эле да.
бул уже канаттуулар уже көйгөй дегеним азайганда уже бүт айыл чарбабызга уже зыян келе баштайт да. Ошол эле мисалы зыяндуу курт кумурскаларды көбөй баштайт. Ошол эле биздин айыл чарбабызга мисалы чаңдаштырбай башташат. Эң мисалы адамзатка канаттуулардын эме чоң да, зор да тиги салымы аябай. Бул эми экология үчүн күрөшпөсөк болбойт. Адамдар мисалы жер шары бир эле да, бир эле жер шарыбыз бар да. Анан экологиябыз менен күрөшпөсөк жылдан жылга наоборот адамзат жок болуп кетиши мүмкүн да. Катастрофага алып келет да. Бул ошол эле баарды ошол жанакы дүйнөлүк жаратылыштагы сепичка бар да. Ошол сепичкага ортого адам жаралып алып эле ошол сепичканы үзгүлөй беребиз да. Ал уже мындай сепичка болуп туруш керек да. Бири-бири менен байланып туруш керек. Экологияны коргоп сактабасак, азыртадан баштап коргоп сактап калбасак, жыл өткөн сайын оорлошуп катастрофа алып келиши мүмкүн да. Бул ошол аз-аздан коргоп, аз-аздан улам-улам ушундай микрозаповедниктер көбөйсө, мен ойлойм, мисалы кайра ошол мисалы бат эле бузулуп бараткан экологияны калыбына келтирип алсак болот да.